Майлы суу шаары жылуулуксуз калып өзгөчө кырдаал киргизилген. Жашоочуларга бериле турган суунун көлөмү азайып, номер 1, 3, 4 оотканаларда жылуулук берүү системасына суу толук келбей калган. Бул кырдаалга байланыштуу. Майлы суу шаардык мэриясында жарандык коргонуу комиссиясынын жыйыны өткөрүлүп, жагдайды жөнгө салуу боюнча тиешелүү тапшырмалар коюлган. Азыркы учурда тиешелүү жарандык коргонуу кызматтарынын бардыгы тең өзгөчө кырдаалдар режиминде ишти алып барып атат. Көрүп атасыздар, коммуналдык чарбанын ишканасы күнү түнү менен ушул жерде болду. Biz түнкү саат 3'te келгенбиз бул жерге. Жеринде координация иштерин азыр өзүбүз колго алдык. Тиешелүү техникалар, тиешелүү күйүүчү майлар азыр жерине келип түштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тиешелүү ошол эки күйүүчү май техникаларды жана ошондой эле кошумча күч каражаттардын баарын бул жерге тартып алып келдик. Учурда азыр биринчи отказанды ишке киргизүү боюнча толук кандуу иш жүрүп жатат. Биринчи отказанды киргизиш үчүн азыр биз толук кандуу 100% сууну биз отказанга беришибиз керек, мустак сууну. Жарандарга таза суу берүү максатында шаардык суу чарба ишканасынан бир суу ташуучуна, заводдон бир суу ташуучуна иш жүргүзүүдө. Ошондой эле Нокен районунан 2, Жалал Абад шаарынан бир суу ташуучуна тартылган. Водозабордун суу бөлүп берүүчү түтүктөрү жарылыптыр дейт. Эми ошонго байланыштуу суу каражат маселеси сал кыйын болуп калды. 2 күн, бүгүн 3-чү күн. Анан ошо кез-кезде свет маселеси дагы өчүп турат бул жерде. Эми бардыгына сабыр кылабыз, кайрат кылабыз да. Жылуу керек да бизге. Энди суу жок болсо кандай жашоо болот? Энди свет жок болуп калат, ысык суу жок. Ысык суу болбосо жашоо кызыгы жок болуп калат. Жаман алгенде кыйналып жашап атабыз да, кыйынчылык болуп атат. 15 январда Майлы суу шаарынын бир нече тургундары абалды тез арада жөнгө салуу үчүн өлкө башчыга кайрылышты. Мында 5 күндөн бери жылуулук жоктугун айтышып, мындай абалдын жаралышына жол берген тийиштүү жетекчилерге чара көрүлүшү керектигин талап кылышты. Биз сиздерден суранабыз, өзүңөрдүн көзөмөлүңөргө алып, ушул жагдайга ким күнөөлүү болсо, жоопко тартып, по всей строгости закона тартып бериңизди суранабыз. 12 январда губернатор келип, госканалдарга айтып кетти, что у нас все идеально, все замечательно, все, что у нас 70% нам дали отопление. Но, к сожалению, это не так. Жетекчилердин ушул акыбалга келген шалакылыгынан ушу шаар суусуз калды. Эл 15-20 миң адам суусуз калды. Мына кыйналып атабыз. Бул нерсе айтылган бар жок. Что суук болот, мектептерди жапты, бардыгын жаап, объявление кылынды. Булар жылда эле суук болот. Мурда деле суук болуп жүргөн. Ошо дежурить эткен мурунку начальниктер барып, ошо карап, суу мындай нерсеге коллапс калып келген эмес эле малысайдычы. Учурда калада 3 отказандын бирөөсү жылуулук бере баштады. Бул тууралуу президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев билдирди. Кечээки тургундар ошо чыдабастан чыгып бизде болгон жок деп атат. Бирок ал жерде чындап азыр бүгүнкү күндө маселе жаралып атат, суу маселеси. Бирок азыр мына отопление берилгенде суу дагы кошо барды. Бул маселе азыр биринчи отказан иштеп, азыркы күндө 800 абонент жылуулук менен суу менен камсыз болду. Бүгүн кечке чейин 1200 ошол 34 абонент бар экен. Ошонун бардыгы камсыз болот. Бүгүнкү күндө аппаратка кайра отопленияга отказанга суу келип атат. 54 градус менен. Бул деген уже бардыгына уже жетет деген деп билдирди. Эске салсак 12 январда болгон катуу сууктун кесепетинен Майлы суу шаарынын калкын таза суу менен камсыз кылуучу суу каналынын түтүктөрү тоңуп, мындан улам элге жылуулук берүү жана таза суу үзгүлтүүгө учураган. Майлы сууда өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.